Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмон атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, БКМК 0220 тайпасы. Куратор Кайкиева Өлпат Тагайбековна, студент Алтынбек кызы Айденик. Предмет Манастануу. Куратордук сабак. Тема Хусейин Карасаевдин өмүр таржымалы. Хусейин Карасаевдин басып өткөн өмүр жолу ары өрнөктүү, ары өнөрлүү, даңазалуу жол. Бул бакубат нускалуу чечен сөзмөр, кыргыз сөзүнүн кылдат билер мааны, тарыхты таасын билген, тилди ийне жибине чейин иликтеген, устукандап жиликтеген кыракы, көптү көргөн көсөм, илимдин артынан сая түшкөн өжөр илимпоз адам болгон. Хусейин Карасаев 1901 Ысык көл облусунун Түп районуна караштуу Токтайын айылында төрөлгөн. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн. 1914-16 жылдары Караколдогу орус түзө мектебинде окуйт. Тирик зирек болгондуктан Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Аламат үркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мүшкүл Хусейиндин жүрөгүндө да кепки старт болуп, улут трагедиясы болду. Жаш Хусейин жан сактоонун айынан кой багып текес оодаңында Кытай чек арасындагы тилемчи сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы. 1921 жылы өз элине жерине кайтып келип, 1923-24 жылдары Токтайын айылына Силревком болуп иштейт. Эл оозуна алынып коомго аралашат. Кеп сыйкыры менен бир заматта өзүнү тартып алар эле. Кээде жайдары күлүп, кандай сөз уга тургандыгын алдын ала сезип койгон. Чоң психолог болчу. Ушуну менен менин видеом аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.